Тамеки чеккен адамга шариатта өкүмү кандай? Бизде макруh тахрими, арамга жакын макруh. Анткени бул адам өзүнө чоң зыян кылып атат, мал мүлкүнө дагы, үй бүлөсүнө, ден соолугуна баарына. Устаз эртең 40 күнгө даватка чыгып аттык эле. Даватка орозо кармасак болобу? Парыз жана нафил орозолорду. Парыздыго сөзсүз кармайсыздар даватка чыкканда. Куда калсын Рамазан айы жакында келатат, аныго сөзсүз кармайсыз. А нафилде буну деле жамаатка зыян келбесе кармаса болот. Болбосо жамаат менен атайы бир жерге баргандан кийин орозо кармап, отуруп, зикир чалып алып үйдө деле кылсак болот. Биз эмне үчүн Алла Тааланын жолуна чыгып атабыз? Мээнет кылыш үчүн. Ар бир адамды зыярат кылып, көчөдө болсун, каерде болсун, намазга, мечитке чакырып алып келиш үчүн ошого орозо кармаганда кээде кичине залакалары тийип калган учурлар болуп калат да. Ага караганда башка ибадаттарды кыла берели, келгенден кийин кармай берели. Ара саткан магазинден продукты алса болобу? Болот. Продукты алса болот. Дамыла акыйда жөнүндө айтып бересизби? Акыйда жөнүндө келен YouTube'да сабактар бар тугандар, вот ошолордон уксаңыздар болот. Акыйда деп эң негизи ушу Алланын бар, бир, жалгыз, шериги жок, окшошу жок, алсыз эмес, бардык айыптан таза, махлукка окшош эмес деген ушул ыйман ушу бекен болсун. Бардыгы ал кудурети менен кылат. Жашоону дагы, өлүмдү дагы деп, мына акыйда биринчи Алла субханаху ва таала ушу болсун да, бизге жашоо берип аткан, акыл эс берген, өң берген, ыйман берген, ырыскы берген, жамандыктан сактаган Алла кажеттерибизди бүтүрүүчү ошол, уулдарды, кыздарды берүүчү ошол. Бардыгына. Фарыз намазда 3-чү рекетте зам сүрө кошуп окуп алсак эмне кылуу керек? 3-чү рекетте кошпой 4-чү рекетте зам сүрө кошуп алсак эмне кылабыз? Саждай сак кыласыздар. Себеп дегенде кечиктирип атабыз биз, важипти кечиктирип атабыз туган, макулбу? Вот ошолордун себебинен биз мына жерге сөзсүз фарыздагы эмнеде кечигип атат, саждай сак кылат. Эгерде бирөө 4 рекеттүү фарыз намаздын 3-чү рекетинде зам сүрө окуп алса, билиңиз, 3-чү, 4-чү рекетте Фатиха сүрөнү окуш сүннөт болуп эсептелинет. 3-чү, 4-чү рекетте Фатиханы окубастан туруп деле тасбih айтып кое турган болсоңуз 3 жолу, ал жүрө берет. Бирок таркы сүннөт болуп калат. Ошон үчүн Фатиханы эле окуп жүрүш керек. Бирок зам сүрө да кошо турган болсок, зам сүрө окубашыбыз керек эле, кечиктирилген себебинен буга саждай сак болот. Эртең менен багымдатка турганда ич кийимде уруктук чыкканы билинбесе гусул албайбы? Эчтеке эмес, ич кийимде эгерде кээде мындай болуп калышы мүмкүн да, түшүркөгөн, түшүндө бир сарылып караса, ич кийиминде эч кандай андай белгиселиги жок. А буга гусул важип эмес тугандар. Түшүндө кандай нерсе көргөн чакта дагы. Шариатта бала эркелетүү кандай каралган? Биз кыргыздар жан жаныбарлардын балдарын аттары менен эркелетебиз. Мисалы, күчүгүм, кулунум, улагым деген сыяктуу. Араб элдеринде иттин баласы деген начар адамдарды айтышат турбайбы? Деги эле динибизде, шариятыбызда балдарды туура эркелетүү өкүмү кандай? Эркелетүү пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бирок азыркындай сөз урп адатка байланган. Кээ бир сөздөр бизде урп адаттагылар аларга жакпайт. Алардыкы болсо бизге жакпайт. Кээ бир адамдын мимикалары, кылыктары, кыймылдары бизде туура айып көрүлбөйт, бирок аларда айып көрүлөт. Андайлар көрсөтсөң уят болот бизде мисалы. Ошондой эле сөздөр менен деле аларда эң жаман эле сөзү ошол. Иттин баласы депчи, урушкан эле ошол да. А бизге окшогон сөккөндө билесиз го кандай арам сөздөрдү сөгөт. Тооба кылдым, адам коркуп турган, А бирок аларда андай жок. А бирок азыркындай кылып эркелетсе эчтеке эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хасан Хусейн разияллаху анху ушунча жакшы көрөт эле. Жумада минбарда мындай хутба айтат го. Небереси келатканын көрүп хутбаны таштап коюп өтүшкөт да. Үстүнө мингизип алат эле. Пайгамбар ушунчалык эркелетип өтсө, бир сахаба келип сурайт: "Я Расулаллах, мен 10 балам бар. 10 баламды эркелетип өппөпмүн" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ким райым кылбаса, ага райымдуулук кылынбайт" деди. Балдарга райымдуулук кылуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бул. Азыркындай бирок эми сиз айтып аткандай мына жаныбарлардын аттарын эми күчүгүм дейт, мышыгым дейт, башка дейт, бул жакшы көргөн сөздөн айтылып аткан нерсе ал. Өзү
бардык эле жаныбардын балдарычы аябай сүйкүмдүү болот да. Кичинекейиндечи, чоңойгондо ал деле уже жакпай калат да. А кичинекейинде бардык эле мышыктын баласы, иттин баласы эми кандай бир баарыбыз эле билебиз да. Чөжөлөр кандай, бардык эле ошондой. Кулун, улак, эмнени алсаңыз делечи, кичинекейинде Алла Таала ушундай кылып жараткан да. Ошондон улам бу да ошентип жакшы көрүп айткан. Эч кандай зыян эмес.